жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардыгынан. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Акыркы чыгарылыштарда биз жолуктук долбооруна келбегениме ушунчалык өкүндүм да. Көчөгө чыганбы, сырт жака барамбы, үйдөгүлөр менен отурамбы, бардыгы биз жолуктук долбооруна сон жаңылык болуп атат го. Сен ал жактан көрүнбөйсүң го деген адамдар да. Мен ошондо 10 күн сырт жакта жүрүп билдим. Биз жолуктук долбоору ушунчалык кыргыз элинин жүрөгүнөн орун алган. Анан мен бүгүн сиздин жаныңызга туруп алып, кайрадан биздин кыргыз элибиз менен көрүшүп атканыбызга аябай сүйүнүп атам да. Сиздин орнуңуздун жоктугу албетте бизге дагы катышуучуларга студияда дагы аябай билинип жатты. Анықтан келишиңиз менен кайра кайтышыңыз менен деп куттуктап коелу дагы. Биз бүгүнкү биз жолуктук телеберүүбүздүн дагы бир кызыктуу эфирин баштайбыз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр, негизи эфирлерди мен билбейм, көрүүчүлөр балким биздин эфир 20:30-та чыкса, балким бирөөсү 7-де даярданаптыр да. Мен бирок кечки 17:00-дө даярданып күтүп аттым да, качан эфир чыгат деп. Бирок эфир башталган сайын эле негедир Гүлназ айым баарын эле бактылуу кылган сыяктуусуз да. Ооба, сиздин жоктугуңузда аябай көп жаңылыктар болуп кетти. Көбүнчөсү жакшы жаңылыктар, табышкандар көп болду. Жаңы мамилеси жаңы деңгээлге чыккандар болду. Анда алдыда кенен таныштырайлы. Мен бүгүнкү чыгарылыштан да 2 жолго түшүргөнү келдим мен. Ошондуктан бул реалити шоу, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздардын экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Биз жолуктук долбоору сиздер менен биргеликте баштады. Мурат мырза. Оу. Биз бүгүнкү эфирди баштоо алдында бир суроо уюма келип кетти да. Сиз ушу 10 күн бою жок болдуңуз да. Кыргызстанда эмес болдуңуз. Ошо апамдын чайын сагынып келдиңизби же чын эле эфирди сагындыңызбы? Эң биринчи сагынганым айтып берейинби? Бул эң биринчи сагынганым албетте сөзсүз түрдө биз жолуктук долбоору. Ал эми экинчи орунда биз жолуктук долбоорунун ичиндеги ушак айымдарды эле. Үчүнчү бул апамдын чайы десек болот. Анткени апамдын чайы алыскы Кениянын талаларында мындай сонун чөптөр менен жасалып, азыркы убакта Средний Азияда, Кыргызстандагы дагы өзгөчө биздин көрүүчүлөр, кардарлар көбөйүп жаткан кези десек болот. Бирок ар дайым биз Гүлназ айым менен эфирдин башында апамдын чайын ичип баштайбыз. Келиңиз. Быйыл күйөөгө тийип кеттиңиз. Амин. Мен убакытты созбостон дароо эле баштагым келип атат да, Гүлназ айым. Азыр мен бул жака эфирди көрүп аттыңыз да, ал жакта. Албетте көрүп аттым. Бирок мени таң калтырган нерсе ушул Бекмамбет менен Фатима экөө ушул таанышуу чайында жүргөндө кандай чаа деп түшүнбөй калдым да. Кээ бир убактарда алып баруучулар жата калса биз дагы таң калып калып атабыз да булардын. Ошонусуңар мен экөөнү бул жака чакыргым келип атат. Башка эфирлерде мындай башкача жүргөн, бүгүн негедир башкача. Келиңиздер. Кана келгилечи. Таанышуу чайы кандай болот, Фатима? Сиз мен баштабайынбы? Мейли. Туура. Биринчиден саламатсызбы барыңыздарга? Анан биринчи видео көрүп алып анан баштасак жакшыраак болот беледим. Макул, келиңиздер анда. Кербишин кылдың, терметип ойноп, киелей койдуң, жага албай койдуң, жана албай койдуң, жүрөктү жаным, кыйнамай болдуң. Кантем жазыгым канча, жүрөктү жаным, кыйнамай болдуң. Сен мага негизи эле жакпайсың. Жүрөк оруп, сыздатып барат, элесиң аркы, кырдашып барат, меримиң чачпай, сүйгөнүгө. Баракелде. Негизи биздин катышуучулар тамак эле ичип экен да, жолугушууга баргандачы мындай жакшы деле кооз жерге барганга деле аракет кылышса болмок да. Бирок эң нерсе аракет кылып келишиптир эми, не дейбиз, Бирок кийинки видеолорду биз оригинальный видеолорду күтөбүз, таанышуу үстүнө жүргөндөр, чай үстүнө жүргөндөр. Чайга десек түптүз эле чайга барып атышат да. Түрмө эле кабыл алабыз. Чай ичип тааныш келиңиздер десекчи. Келиңиз Бекмамбет. Жок, ал эмнеге чайга барып калып атабыз? Себеби
баарын эле белгилүү болсо керек. Анан көбүнчө кечүү убакта бошогон үчүн, анан азыркы мезгил дагы баягы эки жакка чыкканга туура келбей калган үчүн да ошондой болуп калып атат да. Анан мамилеге өтө турган болсок, Фатима эми өзүңүз эле айта кетесиз. Мен айтпадым эле Фатима баштасын деп. Саламатсыздарбы? Биз бул жумада 2 жолу жолуктук. Мурунку жумада жолукпай калганбыз. 2 жолу жолуктук. Бардыгын сүйлөштүк, чечтик, жана бир чечимге келип бүгүн келдик. Эмне чечим? Дароо эле айткыла эч. Биз ошол дос болуп эле калдык. Ай, азаматсыңар. Бул өтө жакшы результат эле. Тамаша, эмне себептен ошол 2 жума жүрүп туруп анан чечип туруп дос бололу дедиңиз, Фатима? Себебин айтыңызчы. Балким бул жерде бир нерсе бардыр. Бекмамбет же башка кыз менен сүйлөшкөнүн көрүп калдыңыз же туура эмес жоруктарын көрдүңүз? Жок, андай деле нерсе болгон жок. Биз башында таанышканда эле айтып кетпедик белек. Бизде укмуш сезим ачылып, бирибизди сүйүп калдык деген жокпуз. Бирибизге мындай сый бар депчи, мындай бирибизди түшүнөбүз. Вкустарыбыз да окшошуп кетет, мындай окшоштук жерлер бар, анан балким болуп калат деген максатта сүйлөшкөнбүз да. Жок, аны ал жөнүндө кечиресиз, кабарыбыз бар, бирок акыркы жолку экөөңүздөр жөнүндө талкуулаганда сизден буга чейинки жанагы Санжар менен болгон маек, жага чейинки жигиттер менен болгон талкууга караганда ушунчалык башкача активдүүлүктү байкаганбыз да. Мындай болушуп, бир мындай чын эле көңүлүңөр бар сыяктуу болуп сезилген да, башкаларга салыштырмалуу. Ал жакта көңүл деп айтпайм, сый дагы деле сый сакталган. Себеби, токтотуштун себеби эмнеде болду? Кимдин демилгеси болду? Себеби дегенде кандай десем, бирибизге сезим ачылган жок. Ушундай токтотуш керек дегендей сезим келди. Экөөбүз тең ушинтип ойлоп чечтик деп ойлойм. Башкача нерсе бар сыяктуу, бирок жашырып аткан сыяктуу. Сен айт деген көз караштар байкалып атат да, Бизде 100 стенанын кулагы бар, өзүңүздөрдүн оозуңуздардан угалы. Ошо менин жообум ошол, экөөбүздө сезимдей таанышып көрдүк, сүйлөшүп көрдүк, бирок биз ойлогонбуздай балким сезим ачылып кетет депчи, буга чейин айтып кетпедим беле, сезим ачылган жок. Ушундай эле достук мамиледе калат экенбиз, мындай жакшы эле мамиле сакталды. Ошол эле. Бекмамбет, сиз айтыңыз анда. Ошо Фатима айтып кеткендей эле баардык сөзүнө кошулам. Негизи так себебин мен деле билбей атам негизичи. Бирок ошол мисалга түшүндүк да, бул деле түшүндү, мен деле түшүндүм. Анан бирок ошого да карабастан эми баягы бияктын дубалдарында кулагы бар дегендей. Мен аракетимди кылдым. Кандай аракеттер? Айтыш керек. Мындай болду, негизи эле биз эми 2 жума эмеспиз деген, 2 айдан бери таанышпыз да. Фатима экөөбүз башынан эле жакшы сүйлөшөбүз, башынан эле бири-бирибизди жакшы билебиз. Баягы биз 2 жума баягы чайга чыктык, таанышууга чыктык, бирок 2 ай тааныш болгон үчүн мен баягы убакытты көпкө созбостон эле баягы бир кичине алдыраак кадамга өтөлү деген сунушумду айттым, өзүмдүн оюмду ачык эле. Эми жүрө бербей баягы. Ошондо мындай ачык айта турган болсок, алдыраак кадам деген кыз жигит бололу деппи же турмуш куралы деппи? Кандай сунуш киргиздиңиз? Ошо кыз жигит бололу деген немеге эле баягы сезимдер ачылып келе атканы бул чындык. Баягы эч кандай неме жок бул жерде, мындай жалган нерсе жок деп ошол нерсени мен ачык эле айттым. Экөөбүз мындай даражага өтөлү, эми кыз жигитке өтөлү деп эле ошол сунушту. Шакек алып чыктыңызбы? Шакеги жок, эми мындай эл катар эле, гүл менен эле. Бирок өзүн айттым, мындай эч кандай немеси жок эле, өзүнө эле мындай таза так жана даана эле өзүн айттым, сунушту кылдым да өзүнө эле. Негизи мунун бардыгы биз жолуктук долбоордун эрежеси боюнча эфирдин ичинде болуш керек да. Бирок Бекмамбет бул жактан эрежени бузуп атасыз 100%. Ошондо сиз Фатиманын кыз жигит болуп кел деп колун сурап атасыз, туурабы? Колун сурадыңыз. Фатима макул болгон жок. Туура. Эмне себептен шаштыңыз ушунча? Шашкандын бир себеби бардыр да. Ачылыңыз, келиңиз, сүйлөңүз. Жок, мен шаштым деп ойлобойм, айтып атпайм. 2 айдан бери таанышпыз, анан баягы
өлүмдөн башкасынын баардыгы эрте болгону жакшы дейт. Анан Биз шаштык деп ойлойбуз да. Анткени эреже бар да мына. Санат мырза менен Мээримди кыз жигит кылыш үчүн биз канча иштеп даярдандык. Өкө мына эфирден бири-бирине кыз жигит катары мына 7 миллион алдына жоопкерчилик. Баарыңарда жоопкерчилик бар. Силер 3-сезондон кетки чекти, бул жакта эмне болгонуңардын баардыгы биз экранга чагылдырып беришибиз керек да. Анан сиз бизге айтпай, жада калса биздин редакцияга айтпай, шашып Фатиманын колун сурап атасыз. Фатима не деди? Кыз жигит болду, макул. жок, эми мен бул жактан эле айтып койгонго, мындай дараметим, кудуретим жетмек ал нерсегечи. Анан баягы Фатима дагы элдин көпчүлүгүн колдосум эле кыйнап макул болуп калып же мындай өзүнүн оюн кенен айта албай калбасын, мен өзүнүн мындай чыныгы сезимдерин билгим келди да. Если ошол учурда Фатима мисалы макул болгондо, мен ошол нерсени бул жакка да келип кайталап, андан да балким жакшыраак, андан да мындай катуураак нерсе кылмакмын да. Бирок сиз туура эмес кылганыңызды түшүндүңүз да. Түшүндүм, мен ошо эрежени бузуп койгонду Эрежени бузуп койдуңуз. Фатимага аябай таң калып атам да негизичи. Башынан негизи эфир башталгандан бери эле, сезон башталгандан бери эле. Канча бою узун дедиңиз, бою узуну деле келди го талапкер, аны деле жактырган жоксуз. Андан кийин Санжар деле аракет кылды, ага деле болгон жоксуз. Бекмамет деле аракет кылды, ага деле болгон жоксуз. Сиз кандай мырзаны күтүп атасыз? Аябай табышмак болуп атат да. Ошо тандап жүрүп анан тазга жолуп калбаңыз деген ойдо айткым келип атат сизге. Сиз кандай мырзалар жагат сизге негизи? Негизи бул жакка жооп берип кетейинчи, жооп бербейсиз, айтып кошумча алып кетейин. Негизи аябай чындап мен да эрте деп ойлойм. Анан кийин биз ошол сезим билдиргенге чейин чечип койгонбуз да. Ооба бүтүрөбүз депчи. Ооба деп эки жактан эле макул болгонбуз. Анан кийин эле ошентип жазап калды да. Анан мен үчүн аябай мындай таң калыштуу, анан мындай күтүүсүз болуп калды да. Мен ошо уже токтотобуз деп ушинтип настрой кое алгам да. Анан кийин ушундай болуп калды. Анан тандап жүрүп тазга жолугасыз деп жатасыз. Эми мен ойлойм да, бул жак буйруктан болот бардыгы депчи. Мисалы, эгер болбой жатса, Аллахым ушуной жазып жатат, ушуной болуш керек болчу деп ойлойм. Мен да адам күтүп жаткандыр. Мен да маңдайыма жазган адам бар деп. Талабыңыз жөнүндө конкретиканы айтып кетесизби, мисалы? Балким талапкерлер чындыгында азыр тилектин суроосу да тура да, мисалы. Бизде эң сонун жигиттер көбү сизге аракет кылышты да. Бирок сиз жөн эле ушул эфирге келип эле, бардыгы менен жөн эле сүйлөшүп эле, мындай аларды өзүңүзгө жакындаткыңыз келбей же теңиңизге албай эле эфирден кете турган балким максатыңыз бардыр. Өзүңүз балким сезим үчүн күрөшкөнгө аракет кылбайсыз. Эмне себептен теңине албайм? Мен теңине алып сыйлап ар бир мен чыгып жатам. Жок деп мен эч кимге айткан жокмун, сыйлап мүмкүн болуп калат деп мен ар бир мен чыгып жатам. Ошол үчүн дагы кичине жаман көрүнүп калып атам да, ар бир мен сүйлөшүп атасың деп. Эгерде мен баардын бирөөнүнө да шанс бербей койсом, ошондо ушинтип айтсаңыз болмок да. Не деп айтсам болмок? Ушинтип теңине албай жатасың. Эми бул менин оюм да. Мен оюмду сиз угушуңуз керек. Мага мындай жок, сыйлабасаңыз да жөн эле жооп беришиңиз керек. Мен сурап атам, теңине албай атасың же чындап конкретиканы айтчы, мисалы. Кандай бала керек деп айтып атабыз? Жок, мага деген келбети. Сиз өзүңүзгө жооп берсеңиз. Мага деген келбети негизи мындай, ушундай болуш керек деп так айта албайм да. Главное мен адам болуш керек, мени түшүнүш керек, экөөбүз бири-бирибизге дал келишибиз керек. Аны сиз мисалы бул убакка чейин мамиледе болгонсуз да, турабы? Ал адамды сиз кантип чактырдыңыз эле ошол мисалы? Ал мамиледен кичинекей кезде болгон, мен да аябай серьезный мындай турмушка чыгам деген. Канча жашыңызда? 11 класста. 11 класс кичинекей кезби? 11 класста кыздар турмушка чыгып атпайбы 11-дүтө эле? Бул жердечи мен бир нерсени түшүнбөй калдым да, экөөбүз сүйлөшүп болду токтотобуз дегенден кийин кыз жигит бололу деген сунуш болду деп атат да. Ошого эмне түрткү болду Бекмамет? Токтотобуз деген келишимге эки тараптан тең келишипсиңер, анан кайра сунуш болуп атат да. Ошого чейин кандай бир окуялар болду? Эмне болот? Жок, негизи бул нерсени баягы алдын ала даярдап, алдын ала пландап жүргөм да. Бир жума эмес, мисалы 2 жума дебей эле коеюн, 1 жума деп коеюнчу. Мисалы мен иш сапарда жүрдүм, ошол учурда эле баягы ушуну билдирем, ачыктайм. Анан аябай көп ойлондум. Эфирден айтсам туура болобу же балким өзүн айтсам туура болобу деп көп ойлонуп, жана себептерин айта кеттим. Жана ошондой эле биз жолугуп сүйлөшүп, анан ошо жолугуп жүргөн убакта мен уже баарын пландап, уже баардыгын даярдап койгон болчумун да. Анан экөөбүз ошо сүйлөшүп отуп, ошондой чечимге мындай келип калдык. Токтотолу деп мындай. Мен айткан жокмун ал нерсеничи, мындай
ошол нерсеге бараттык да, эки жактан тең ошол нерсеге барат деп анан кайра ойлонуп кетип кандай болуп калат анан бул жагы деп анан мен деген кадамымды кылышым керек да, мен деген эркекмин, эркек болгондой мындай мен мисалы кылбай калып өкүнгөндөн көрө кылып коюп өкүнгөнүм жакшыраак болмок да. Анан ошон үчүн мен андан көрө айтайын, андан көрө билдирейин, балким ойлонуп көрөттүр, балким дагы чечими ою өзгөрүп кететтир деп анан ошол кадамга бардым да. Ооба. Ошондо бир башкалар деле бар Фатима сүйлөй тургандар. бир болот го, бир нерсеси жакпай калат же бир кандайдыр бир себеп болот да, конкреттүү сезим ачылбай калды деген сезим дароо эле ачыла турган нерсе эмес да, бара шашпай ачылат да. Ошол кадамы балким чочутту же бир окуя болдубу, ачык эле айтсаңарчы. Азыр мына көпчүлүккө түшүнүксүз болуп атат. Сыйлап чыгып келатканыңызды түшүнүп атабыз, бирок мындай Болот да бир түшүндүрүп айтып берсеңиз мындай. Ооба, сезим деген негизи бат эле ачылышы нерсе эмес, ошондуктан 2 жума мурункусуна да токтоткон жокпуз. Дагы 1 жума сүйлөшүп көрөлү, балким эми болуп калат дегем да. Анан кийин жок, ачылган жок. Анан кийин ар бир адамдын убактысы эң маанилүү нерсе го, жашоодо убактысын алгым келбейт. Болбогондон кийин токтотуш керек деп ойлодум. Ошондо токтотоюн деп калды дегенде ким баштады токтотоюн деп? Фатима, сен баштадыңбы же Бекмамбет? Менин оюмча Бекмамбетте жактыруу сезим болгон, аракет кылып аткан. Фатима, сен айткан окшойсуң, токтотобу депчи. Негизи чогуу эле чечим болгон. Башында чогуу эле, токтотобуз, чогуу чечим болуп баратып анан кайра предложение болгон ортодон, ошондой болуп атабы? Ошондой болот, себептерин азыр айта кетпедимби? Чогуу эле келатканбыз, чогуу эле түшүнүп болду деп келат, анан мен айттым го, кылбай өкүнгөндөн көрө кылып өкүнгөн жакшы. Мен ойлойм, эми силерде деле балким талапкерлер келип калар, эми бакыт калар. Азыр алдын сүйлөшөбүз. Бакыт каалабай туралычы азыр. Башка чечип алайлы. Башында эмне үчүн мындай кылдыңар, эмне жашырын сүйлөшүп өкүңөр эми ачыкка чыгып атасыңар деген кезде, суроолор кетип аткан кезде экөөбүз аябай жакшы түшүнөт экенбиз бири-бирибизди. Экөөбүздүн оюбуз бир жерден чыгат экен, көңүл мындай мындай кандай десем, чыгса каалоолорубуз бир чыгат экен деп аябай өкүңөр башында ушундай бир бири-бириңердин талабыңарды талашып туура эмес кылдыңар десек, биз туура эле кылдык деп. Мен да силердин талабыңарды талашкан, билесиңерби? Эмне болуптур? Зато сезим ойгонду бул жакта депчи. Анан деп силерден үмүт этип күтүп атсак, азыркы моментте келип туруп кайра биз бири-бирибизди байкадык, адамыбыз эмес экен деп атасыңар да. Ошондо башындагы силердин байкооңор туура эмес болуп калыптырбы же кандай? Фатима айым, сиздики. Мырзаларчы просто кээ бирде уялгандан деле токтотобуз деп кыз айтып атса макул болуп кое берет да. Бекмамбет мырзаныкы, по-моему, ошондой эле болду деп ойлоп атам менчи. Жооп берип кетсем, талабыбызды азыр деле талашып турабыз. Бири-бирибизде сый бар. Анан кийин башында жашыруун сүйлөшкөн деп жатпайсызбы? Ал жашыруун эмес, бир күн мурда эле болгон нерсе, эртеси эле чыкты. Анан кийин сүйлөшүп баштадык да. Анан кийин билбейм, эми ушундай болот экен жашоодо. Бекмамбетке айта кетсем, Бекмамбет биринчи сүйлөшүп жүрүп, анан уже токтотуп деп сүйлөшкөнбүз деп атпайсыңар, андан кийин сунуш кылды. Анан Бекмамбетти ойлоп атам да, сен ага чейин ойлонуп кеттиң, анан элдер эмне дейт, чтоб элдерге нормальный кылып коеюн деген ой менен кылган окшойсуң да деп ойлоп атам. Анан может жактырган дагы бирөөң бардыр. Мен алдын ала даярдангам деп айтпадымбы? Мен жок, сен биринчи экөөңөр сүйлөшкөн турбайсыңар, токтотолу, андан кийин сен сунуш калган турбайсың. Ошону айтып атам. Биз ошол бир күндө болуп аткан нерсе да. Биз ошо мисалы түштө ошентип сүйлөшүп атсак, мен кеч жок, сен айттың биринчи сүйлөшкөнбүз, андан кийин кайра сен сунуш кылыптырсың да. Мен ошондон улам ойлонуп атам, эфирге мындай элдерге чтоб нормальный общать этип кетейин дегенде эле кылыптырсың да. Мен оюм ошондой эле. Жок, бүтүргөн кезде делечи, мисалы да, бүтүргөн кезде деле кийин Бекмамбет мырза кой бергиси келбей кайра эле кадамын жасады да. Анан сиз ошол моментте бүтүрүп коюп бүткөндөн кийин айтып атпайбы, алга мен макул эмесмин дегенде жооп берип атасыз, Фатима айым. Эми бул жерде эсле сезим болсо, кийин айтабы, кеч айтабы, эрте айтабы, сезим болгондон кийин кармай бериш керек. Жок, сезим токтогон үчүн биз чечтик да, сүйлөшпөйбүз депчи. Анан болду, уже чечим чыгарылды да, андан кийин уже мааниси жок деп ойлойм да. Азыр бул жерде байкап турсак, мисалы мындай болуп атат да. Фатиманын жүзүндө мындай эме жок да. Мисалы Бекмамбетти кой берип, анан сүйлөшпөй калдык деген нерсе жок да.
как будто Бекмамбетти мындай эме кылып аткандай да. Ойнотуп аткан сыяктуу болуп атасың да азырчы. Токтоттук деп коюп, анан сунушту да кабыл албай, анан азыр дагы мындай эметпей күлүп жайнап эле мындай улантып аткан сыяктуу отурасың да. Анан Бекмамбет мисалы сен ошончо токтоттук деп кыздын дагы немесин карабай, көңүлүн карабай, мисалы кыздарга мындай балдар жагат да. Токтоттук десе, макул токтоттук деп койбой, до конца аракет кылган, же ушундай балдар, жок мен токтотпойм деген балдар кыздарга ошондой жагат да. Анан сен токтоттум деп туруп кайра сунуш кылып атасың. Ошол сунушту сен кайра дагы токтотпошуң керек го деп ойлоп атам да. Менде мындай ой болуп атат да, өткөнкү эфирлерде экөөңөр аябай бизге прям ишеничтүү кылып айткансыңар да, биз экөөңөргө ишенгенбиз да. Бул силердин көзүңөрдө башкача болуп турганда ошол убактачы, мен ойлогом чындай эле булар жуп болот го депчи. Анан мындай бирдемке айтсак дагы экөөңөр бири-бириңерге сөз тийгиздирбей, особенно Фатима сенде ошондой болгонда, анан менде мындай ой болуп атат да, Фатима сен Бекмамбет сага көңүл бура албай калган үчүнбү, алыс жакта болуп, ошол үчүн жок деген эме чечимге келип атасыңарбы деген ой келип атат да. Бул жерде конкретика айтылбай жатат да. Эмнеге токтотуп атасыңар? Ошондой деп чечтик, анан кийин экөөбүз тең кабыл алдык дегендей бизге жооп болбой жатат да, честно айтканда. Сурооңузга рахмат. Ал суроо боюнча мурункуда эметкенбиз, сүйлөшкөнбүз да. Жок, ал нерсе себеп болгон жок. Биз эки жолу жакшы эле жолуктук, көп эле убакыт өткөрдүк, көп эле чалып сүйлөшөбүз. Анан талабыбызды талашканда эми жок, мындай талашкан дегенчи, ооба мындай ал талабын талашып кое бересиң, мен деле мисалы Канат мырзанын талабын талашып кое беришим мүмкүн да. Силердики башкача болгон, мындай ортодо бир нерсе жанып келаткан сыяктуу, баягы кадимкидей ок келатса жок буга тийбесин дейт го, ошондой сыяктуу сөздөрдү особенно айрыкча Фатима тараптан ошондой байкаганбыз да. Азыр мына Бекмамбеттен деле мындай артка кайттык, болду, токтоттук деген чечим байкалбай эле, бирок сиз тараптан ошондой болуп атат да. Анан ошого бир себеп уга албай атабыз, чынын айткандачы. Бир окуя болгон, мындай түптүз принципке туура келбей турган бир окуя болгон. Фатима, сиздин принцибиңизге туура келбей турганчы. Аны мурда байкабай калгансыз. Же андан сырткары бир үчүнчү адам болгонбу, же ошол жери бир так болуп билинбей атат да бизгечи. Аны ачык эле айта бергиле. Жок, бул суроо Фатиманын мындай эмеси бар да, дайыма айтат да, эфирге чыгат турган нерсе бар, анан чыкпай турган нерсе бар деп эле мындай кээ бир нерселерин жашырып коет да. Мен ойлоп атам да, ошо бир Бекмамбет байкабай калган бир нерсе болду, ошон үчүн Фатиманын көңүлү калып жок деген чечимге келишти го деп ойлоп атам да. Аны ачык айтпасак, анда элдер дагы туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн да, жөн эле бой көтөрүп атат депчи. Ачык эле айта берели. Жоом чындыгында жок да, мен эч нерсе жашырбай эле, мен жоон гана жашоодо болот да, сенин адамың эмес экенин түшүнөсүң, анан кийин кайсы кыялдар жакпай калды? Кыялдар жаккан жок эмес, Бекмамбет байкени айтып атпаймынбы, ошон үчүн талабын талашам. Мен дайыма сыйлайм да, бүт по факту сүйлөйт дегенде жакшы жерлери бар. Анан кийин просто эле мындай менин адамым эмес да. Карашы Санжар. Силер 2 айдан бери аябай бири-бирибиз менен жакшы сүйлөшөбүз, жакшы темада бири-бирибизди түшүнүшөбүз, жакшы экенин билдик деп туруп башталды да. Башталгандан эле 2 жума чайга чыгып туруп бүтүп калды да. Бул жагы мындай таң калыштуу болот да, андай 2 айдан бери бири-бирин билип кетип турган. Ошо чайга чыкканда эле 2 эле жолу көрүштү. Мындай кайра түшүнүп калдыңар 2 жуманын ичиндечи, 2 айда түшүнгөн нерсени, түшүнбөгөн нерсени 2 жумадачы. Ооба. Бул жерде мындай да сыр болуп атат да, Бекмамбет мындай кыз жигит бололу деп бизге айтпай колундай кыз жигит бололу деп приложение кылганына байланыштуу бир Фатима сиз дагы бир үмүт бергендейсиз да ошол 2 жуманын ичиндечи. Ошон үчүн бул Бекмамбет ошончо өзүнө баягы ишенип гүл алып барып сизге. Биз 2 ай сүйлөштүңөр деп атпайбы, 2 айда биз жолуккан жокпуз да, биз 2 ай бул жерде катышуучу катары эле жүрдүк. А бул 2 жума биз уже мындай таза таанышып өттүк да. Анан сен сурооң боюнча Санжар мындай бизде ойгонгон негизи башындачы, ошол бир аз ойгонгон нерсени дагы дальше алып кетиш бар да. Ошол дальше алып кетиш дагы биздин колубузда болот да негизи. Ошол нерсе алынбай калып атат. Башында экөө таанышып, байке ага катары деп жүрбөдү эле. Фатимачы байке катары көргөн. Анан Бекмамбетке жаккан чынындачы. Анан өткөндө да айткан тоже ага катары депчи. Анан Фатима жактырбай калды бул жердечи. Чын айтканда Бекмамбетке жаккан.
Анан Фатиманын көңүлүн калтыра албай, бул дагы токтотсо токтотолу деп койду да. Биз түшүндүк анын баардыгын, Руслан мырза, биз баардыгын түшүндүк. Сиз кайра эле бизге айтып берип койдуңуз го? Сезон ушул 3-сезон башталгандан бери Фатимага катышуулардын арасынан үч мырза сөз салган. Сен сулуу татынакай ушундай сонуксуң да, Фатима. Бирок мен ойлойм да, сен мындай талапкер эле күтүшүң керек го депчи. Же өзүң мындай айтканда, мени көп балдар ушинтип көз салып атат. Мен курсумду көтөрүп, монтип дагы көтөрүлөм деген сыяктуу сезилип атасың да. Мындай ак боз атчан ушундай принципти күтүп атасыңбы дейм да. Кечке эле тигиге жөн эле чайга чыктым, буга деле жөн эле чайга чыктым дебеген да болбойт го, бир аз кичине күрөшүп көр дейсиз. Ооба, күрөшүш керек да, сүйүүчү. Мен ошо күрөштүм деп ойлойм да. Эгерде мен бой көтөрүп, мен ак боз ат күтөм десем, мен бул жактан эч кимдин сунушун кабыл албайт болчумун деп ойлойм. Мен ар бири менен таанышып көрөм, балким болуп кетет деп ар бири менен таанышып көрдүм. Мен бирөөнү дагы четке каккан жокмун. Жок, ошо четке какпай деп эле баары менен сүйлөшө берген да болбойт да. Фатима өзү өткөндө эле айтып кетпеди эле. Биринчисине макул талапкер сыйлап чыктым, экинчисине кыйнап чыгарып койдуңар. Анан азыр биринчи жолу өзүң көңүл менен чыгып атам да, өзү айткан да. Бул жерде баары менен подряд чыга берген жок. Мага мындай чын эмеси менен дили менен чыккан да негизи. Бир аз жаман ой калтырып атасыз да, мен жөнүндөчү баары менен сүйлөшө бересиң дегендейчи. Жок, чыгып эле атпайсыңбы, ошону эле айтып атам. Чайга чыгып атат, кичине мындай сөзүңүздү оңдоп сүйлөңүз. Достук чайга чыгып атасың деп айтып атам. Мен сени болуп кеттим. Жок, сиз айтып атпайсыз, баары менен сүйлөшүп чыгып атасың депчи, как будто мен баары менен мындай отношенияга кирип аткансып айтып атасыз да, кичине сөзүңүздү карап сүйлөңүз. Качабы ошо үчөөнүн бирөөсү менен да мындай көбүрөөк убакытка чейин мындай, мисалы Саңат менен Меримдей болуп мындай кыздык жигитке өткөн жоксуң да, бирөөсү менен дагычы. Ошону эле айтып атам. Наргиза, жок, жашоодо ошондой болот да, сенин адамың эмес, сенин адамың. Бул жак ошо буйрук болуп калган, мүмкүнчү табышкан адамын. Сизге деле талапкер келет, сизге жакпай калса же мындай талабыңызга туура эмес келип, буйругуңузга жазылбаган адам болсо, сиз деле жок дейсиз. Анан ошо сиз жок деп атканда ушундай суроо бергенде сизге кандай тиет? Келгенде көрөсүз, талапкер келгенде көрөлү. Ооба. Мен Бекмамбет мырзага өрейин атам. Алгачкы жолу ушул жерге чыгарганда Айтурган айым менен Санжар мырза суроо берип атканда чычалап атасыңар дедим да. Ошол сөздү. Ошол жерден эрте деп микрофон тийбесе айткам да. Ушул жерден бир сөз айткым келип атат. Олуккан таз өпкөңдү бас дейт го. Бат элекен да. Ошого катык сүйлөбөш керек деп ойлойм да. Жок, азыр булар мисалы булар менен бир жума сүйлөштүк, биз экөөбүз 3 жума сүйлөштүк. Анан азыр чычалайт тургандай мен чычалаган жокмун, эч нерсе кылган жокмун. Эми болгон нерсе, ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот. Балким ошол кезде чычалагандар эми ал нерсени туура эле кабыл алышты деп ойлойм мен баары элечи. Ооба, эми кыз жөөк келиңиз, сиз менен аяктайлы. Мен экөөнү тең эле суроо берейин дедим эле. Бетиңерде эле жооп экен деп койду. Негизи 2 жумада эле сезим ачылып кетет деп ойлойсуздарбы да? Анан азыр бүтүрүп атасыздар, анан кийин бул жакта дагы кийинки жумада, кийинки эфирлерде эми дагы башка бирөөгө достук чайына чыгып келели деп айтпайсыздарбы? Анан ал менен келип дагы кайра эле бүтүрүп салбайсыздар деп ойлонуп атам да. Мен айтышым мүмкүнмүн, эми бул жерде сезим үчүн күрөшүп атпайлы. Жок, бул жерде мындай да, эч кандай биз Фатиманы күнөөлөшүбүз керек да, тиги менен чыкты, бу менен чыкты депчи. Чындыгында мындай үстүртөдөн карай келсек, чыгып аракетин кылып атат. Эми бирок чындап жакпай жатат да. Бирок биз бир гана Фатима бир нерсени сурап атабыз, ошо конкретиканы айтып кетчи депчи. Мисалы Санжар менен чыктың, Санжардын эмнеси жаккан жок? Бул реалити шоудан анан келип алып эле мага жакпай калды, анан минтпей калды десеңиз, ошо биз түшүнбөйбүз да. Биз сиз менен иштешибиз керек. Мисалы мына Санжар мондай жай сүйлөткөн, ошон үчүн мага жакпай калды, бат сүйлөгөндөр керек. Бекмамбет аябай катуу күлдүрөт экен, мынча күлдүргөн кереги жок деген сыяктуу бир мындай айтышыңыз керек да, аргумент. Биз ошону талап кылып атабыз. Сизди чайга чыкканыңыз үчүн биз күнөөлөгөн жокпуз да. Жок, ушу Наргиза женикине жооп берип кеткем да. Санжар Бойке боюнча айтып кетсем. Эми айтат экен мына. Туура айткан. Мен азыр баягы эле айтылган сөз, мен айтып кетпедим беле, мага чечкиндүү мырзалар жагат депчи. Санжар Байке чындыгында чечкинсиздик кылып койду да. Башынан мындай чечкинсиздик кылып көпкө ойлонуп мындай ошентип койду да. Анан мен ойлодум да, кийин жаш ушунчалык бир нерсени ушундай ойлонуп атат, кийин да укмуш важный суроолор келип калса кандай болуп калат депчи. Ошону ойлодум да. Ошону ойлодум, анан кийин азыр мисалы мен жок деп отказ кылдым го, анан кийин да мындай бир нече убакыт көргүм келди да, туруктуулугунчу. Анан туруктуулугун көрүп жатам, анан туура эле чечим кылган деп ойлоп жатам азыр. Мисалы аябай мага сөздөрдү айтканда
мындай мен сени менен сүйлөшпөй калсам проекттен кетем деп айткан, талапкер мен күтө албайм деп айткан да. Анан кийин ушундай бир эле нерсе үчүн сезими ушундай жоголуп кетет экен, туруктуу эмес экен деп мен туура эле чечим кабыл алдым деп ойлойм да азырчы. Бир адамга мисалы сезим болгондочу, ал адамды сен аябай таза, бир ак, мындай сүттөй таза адам катары көрөсүң да. Ал үчүн ал нерсени прям аябай кыйын, ушундай сон мактап, ал үчүн баардык нерсе даяр сыяктуудай ушундай сезилет. Бирок эме дейт да, от любви до ненависти один шаг дейт. Бир эле кадам бар да, жаман көрүүдөн жакшы көрүүчүн бир эле кадам бар дейт. Бул чындык нерсе. Ошол нерсени балким андай бул күткөн нерседей болбой жатканы, балким бул өзүнөн кеткендир да. Бул айтып атат, бирок мен ал нерсени айтпайм. Мен таш ыргытсын, бирок мен аш менен урайын да. Мисалы, ушинтип айтты деп атпайбы? Ооба, алдын баары чын. Аны жашырыштын кереги жок. Айтылды, реалити шоу дегендейчи. Бирок ошол нерсе андай болбой жатат деген себеби эмнеге болбой жатат? Ал адам, значит, ошол нерсеге түрткү болду да. Ошол нерсени гана айтам, болду. Негизи бүт азыр ушу Фатиманын мамилелерине себеп болуп аткан, может, өзү болуш керексиң деген сөз айта кеттиң, Санжар. Мен антип айта албайт элем. Мен ушул жака келгенден бери, мисалы үчүн, Фатима ким менен сүйлөшүп атат, кандай мамиле кылып атат, баарын көрүп атам да, билип атам да. Мисалы үчүн Бекмамбетке кандай мамиле кылып атат, мисалы үчүн биз чогуу отуруп чай ичип калганда деле кандай мамиле кылып атат. Мисалы үчүн Бекмамбет жөнүндө даже мындай переживать этет экен да. Негизи баарынын эле мамилеси аябай жакшы экен да. Анан эч кимдин мындай көңүлүн кыя албайт экен да. Фатиманын ошондой жагы бар экен. Анан ошондон дагы Бекмамбет азыр мындай жактырып турган убагыбы деп ойлоп атам да. Бу жерде эми кыз өзү каалабаса аны жабыштырганда эмне? Ал кыз өзү каалап атса Бекмамбет деле эч нерсе кыла албайт да. Туура. Келиңиз, сиз менен жыйынтыктайлы. Биз бул жерде карап отурсак, жанатан бери баягы себебин айт деп себебин уга албай атпайсызбы? Ладно, бул жерде токтоп эметип атат, эми андыктан жанагы жерден мен сөздөрдү угуп, мындай байкап отурсам, Бекмамбет сөз баштап отурганда баягы дубалдын да кулагы бар экен деген сөздү айтып кетти да. Анда ошол эмне дубалдан эмне үн чыкты? Ошолорду айтып бербейсиз? Жок, жанагы сунуш кылган боюнча Кыз жигит болойлу деген сунуш боюнча айтты. Гүлназ айым, анда эми урматтуу көрүүчүлөр, эми бул реалити шоу экен. Ниетине жараша. Албетте биздин ниетибиз үйлөндүрүш буларды. Жада калса дароо үйлөнтүш да. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бунун бардыгы 100% реалити шоу экен. Бул жакта чындыгын айтканда кыйнамай жок. Сезимдер менен гана сүйлөшүп, сезимдер менен гана баш кошкон бул биз жолуктук долбоору. Бизде сезим деген сөз өтө популярдуу десек болот. Анан мен оюм боюнча Бекмамбет бул жактан баягы биз айтып өтүп кеткендей эле Бекмамбет кичине шашып алган. Бекмамбет биринчи биз менен кеңешиш керек болчу, редакция менен кеңешиш керек болчу. Балким Фатиманын дагы жүрөгүн багындырыш үчүн 1-2 ай жөн эле жигити катары эмес, жөн эле досу катары мамиле кылыш керек болчу. Анан ар бир нерсе өзүнүн орду менен келмек да. Эми бул дагы Бекмамбетке чоң сабак болду. Азыр чындыгында Бекмамбет мындай жүрөгү таза, ичинде кири жок бала экен көрүнүп атат да. Анткени бул мындай жаңыдан бышып келе атат да, ушул мисалы жаңыдан мамиле куруп келе атат. Ошол мамиледен мындай кичинекей балада талтаңдап басып бир күнү чуркап кетет деген ойдобуз да. Бирок биз жолуктук долбоор 3-сезон аяктагы чакта чуркап, өзүңүздүн теңиңизди тапканыңызга биз аябай тилектеш элек да. Ал эми Фатима жөнүндө айтып кете турган болсок, чындыгында үстүртөдөн караганда Фатиманын Мунарбек айткандай адамгерчилиги жакшы, болгон мамилеси жакшы. Чындыгында талапкерлер келип катышуучулар болот. Мейли чыгып көрөйүн, балким жаап калса сүйлөшүп кетербиз деген жакшы ниетте чыгып атат. Бирок өзүнүн адам эмес экенин сезип атат, өзү сезип атат, бирок реалити шоу болгондуктан бизге айтпай атат да. Бизге айтпаган себептен биз ача албай атабыз да, биз Фатима менен иштеше албай атабыз. Мындан ары Фатима кандай бала керек? Мисалы балким ушул эле Санжар, ушул эле мисалы Бекмамбеттин бир жакпаган сапаттары кийинки келген талапкерде жок болуш керек, анын бардыгын редакция сурайт да. Ошондуктан кичине дагы жандуураак болгонго аракет кылсаңыз, а так сизге да кол чабуулар болсун. Мына ушундай биздин алгачкы эле башталгандагы бизди өткөнкү эфирде аябай кубандырган элеңер, чынында жүрөгүбүз толкуп, мындай күңөртең сырттан билип калдык, жакшы адамдардын катарын толуктайсыңар. Бирок тилекке каршы бүгүнкү эфирде ушундай бир аз жагымсыз кабар менен келипсиңер. Ошентсе дагы биздин эфирдин жакшы көрөбүз деп коесуз. Ооба, жакшы көрөбүз экөөңөрдү тең. Анан аргасыздан экөөңөр эки жолго түшкөндүгүңөргө байланыштуу кайрадан Бекмамбет дагы, Фатима дагы
өзүнүн талапкерлерин бүгүндөн баштап күтөт. Ооба. Орындуктан орун алып бериңиздер. Мунарбек, келиңизчи. Катышуучулар жакпай калган нерсени биз айтышыбыз керек, Мисалы, сиз Мунарбек жөнүндө айтсаңыз болот. Эмнеси жаккан жок? Ошону ачык эле айтыңыз. Эч жашырып керек жок. Сиз да айтыңыз. Кандайсыздар? Мен ойлоп атам, мен мамантасторго деп. Жакшысыздарбы? Бизде баары жакшы эле. Негизи. Жолугушуулар кандай, канча жолу жолуктуңуздар, кандай өттү, кандай атмосферада, бири-бириңиздерге болгон алгачкы сезимдер ойгонуп баштадыбы? Саламатсыздарбы? Ошо бир жуманын ичинде 2 жолу жолуктук. Ошо чай мамилесинде эле үстүндө болду, отуруп сүйлөшүп. Кол чаап коелучу, толкунданып атат. Кандай экен? Жаккан сапаты, жакпаган сапаттарын айтыңызчы. Ооба. Мындай бир караганда сүйлөшүп отурганда билинет го адам кандай экенинчи. Туура. Сүйлөгөн сөзүнөн, турушунан, мага кылган мамилесинен мен билдим. Бул адам Мунарбек мырза асыга мындай умтулат экен да. Эртеңки жашоону мындай ойлонуп жашайт экен. Мен ошол нерсесин баладым. Чынында эле да. Анткени мен Жакпаган сапаты сонун эле сүйлөп атасыз, эч кандай. Келиңиз, сиз да үйрөнүңүз, эл алдында сүйлөгөндө үйрөнүңүз. Бул сиз үчүн да чоң практика. Айтыңыз оюңузду. Жакпаган сапаты болгондо мындай көп деле немесин байкаган жокмун. Мага бүт баары эле мындай сыйлаган мамилеси бүт эле мага бүт полный эле жагат. Ошонун биринчи жылдан бери чынында көрөм, мен көрүп келатам да до сих пор. Түшүнбөйм да эмнеге мындай Мунарбек мырзаны мындай жаман көрүшөт депчи. Анткени мындай өзүнчө сөйлөшкөндө мен үчүн жакшы адам болуп чыкты да. Сезимиңиз барбы Мунарбек мырза? Дагы. 50/50 болот меники, дагы Мунарбек мырзаныкы да. Же тияка кете албай, же бияка болуп, ушундай болот да. Тияка? Канасыга же алдыга дегендейчи. Мисалы мындай да, мен суроо бергим келип атат сизге. Кызганыч болдубу ушул аралыкта келгенде Мунарбек мырзаны кызганып? Мен ал нерсени мындай сразу мындай билдирип кылбайм да. Кызганып атканды сразу билдирбейм. Но бир 2 жолу мындай болуп калган да. Ошол жөнүндө мындай сыртка чыгарып айтып, неге мындай болуп атат деп талкуу болдубу ортоңордо? Же ичиңизден эле калып калдыбы? Ал нерсе өзүм ичимде эле калган болчу. Өзүн айткан жоксуз? Жок. Неге? Өзү түшүндүргөн жок ал ситуациялар жөнүндө. Сизди кызгандырган. Айта бериңиз. Кызганычтуу нерсе деле көп неме кылган деле жок. Мындай тамашалап сүйлөшкөндө, эметкенде бир аз эме болот. Кыскасы Мунарбекке сөз жок экен да сиз үчүн, Анда Мунарбек мырзага берели. Негизи башында эле келгенде айткандай, мен эч жеринен эч кандай минус көргөн жокмун. Мени колдогон жагы деле жакшы. Анан кызганган адамдар мага өзү негизи жакпайт да. Бул ошону билет окшойт да. Ошон үчүн кызганса да мага көрсөткөн жок окшойт да. Бүт эле жагы жакшы болгон экөөбүз да мындай аралашып кете албай атабыз да мындай. Кандай десем, аябай бир жакын отношения болбой атат да. Мындай канча аракет кылсак дагы бул жактан да мындай 100% сезим, мен жактан да 100% сезим болбой атат да. Жок, кыз жактан бир аз бар сыяктуу эле. Экөөбүз мындай дос сыяктуу эле болуп калып атабыз да. Мындай дос сыяктуу сүйлөшсөк жакшы болот, отношения келсек эле болбой атат да. Ошо тамашалап сүйлөшкөндө мындай жакшы сүйлөшөт экенбиз да көздөнчү. Ошол жактан мындай плюс болуп кетет экен. Мындай эметкенде по-любому ушундай нерсе болот окшойт деп ойлойм. Романтикага келгенде
Нурлан мырзага берели анда Гүлназ айым суроо. Мен Мунарбек менен жакшы сүйлөшөм да, мындай эки жакта туруп калганда анан Мунарбек айтып калчу эле да, менин вкусум ушундай кыз депчи. Анан сага кандай кыз керек башка? Суп-сулуу кыз келип отурат. Же айта албайсың, эмнеси жаккан жок деп, сен кызды ачып кете турган сенсиң да, эркектин колунда. Кызды значит сен ача алган жоксуң деп ойлойм. Ошо мен чын ача албай койдум. Ачыш керек болчу негизи. Кыска жооп бербей, аябай жакшы суроо берди да. Бул жакта отургандардын баарын ачасыз го, жакшы эле. Сен эмне бойло кызды ачып келдиң? Неге сен жакшынакай кыздын эмесин ача албай атасың? Бул жай кандай болуп калды? Кириш керек болчу. Жооп бериңиз жакшылап. Ооба мен ошондоймун дебей, жооп бериңиз. Негизи ачканда жакшы ачам. Көйлө нерсени жакшы ачам. Эми баягы чын-чынына келгенде баягы видеобуз, же болбосо жүргөнүбүз, мунун баары бул кызга болгон сый да. Элдин баары ойлой берет экен, жүрүп койсоң, сен ушу менен сүйүшүп атпадың беле, анан жүрүп атпадың беле. Мисалы үчүн анара экөөбүз сүйлөшпөй калганда да жакшынакай, татынакай кызды сен таштап кеткезиң, анан минткезиң депчи. Болгону экөөбүздүн ортобузда да кыз жигиттик болгон эмес. Мисалы үчүн азырда бизде мисалы үчүн түшүнүп жүрө берсек, эртең элдер дагы ушундай ойлоп калат да. Бул дагы сүйлөшүп Мунарбек таштап кете берет экен депчи. Ошого баягы көп убакыт албай болбой аткан нерсени болтурганга аракет кылгым келбей эле да. Анан мен кыз жигит болгон эмеспиз, анан көпкө сүйлөшкөнбүздү отпайсың. Анан мурунку чыгарылышта айта кеткенсиң, кыз жигит болбой эле кол кармашкан болбойт, тиги буду. Анан мен кол кармашып эле видео тартып эле жакшынакай жүрбөдүңөр беле. Кыз жигит болбойт деп эле эле. Кол кармашып отсуңар да. Анан өзүң сөзүң өзүң неменин каршы чыгып калып атасың, ошол жай кандай болуп калды? Анда экинчи сезон болчу да. Мага кызыгы мындай болуп атат да. Сүткө күйгөн айранды үйлөп ичет дедиң да. Ошондо сен азыр айран деп ичкениң да сүт болуп калдыбы? Ошол суроо мен негизи түшүнгөн жокмун го, эмнеге андай суроо берип атасыңар? Ошону айтыңыз, ачылыңызчы. Эмнеге андай суроо берип? Суроонун маанисинби? Маанисин түшүнгөн жокмун. Мааниси мындай. Гүлназ өздөрү айтышсынчы, балки. Кечиресиң, сен өздөрү айтышсын да бизде. Мага да кызык болуп атат да. Бегим айым, сизден мурунку келген талапкерди сүткө теңеген да, ысык сүткөчү оозум күйгүзүп алдым депчи. Анан сиз айран муздак болот го. Айранды ичсең жакшы экен деген сөз айтылган да. Мен ошондон улам айтып атам, ошондо сүт болуп калдыбы алдыңкыдагы деп. Мен Мунарбек мырза дагы деле Анарага сезим бардай сезилип атат мага. Экөө бири-бирин кызганып, мындай кадимки көз карашынан билинет да. Дагы деле сезимиңиз барбы? Жок, сезим анткени Анара мага жакпаган бир 2-3 туура эмес жумуштарды кылып койгон да. Мага аябай жакпайт, мен аны жашоодо келечекте да оңдой албайм да. Ошол нерселер мага аябай мындай катуу тиет да ал нерсечи. Макул бүт нерсе жок болсун, бүт нерсени мисалы үчүн кылганга мен немем жетет. Бирок баягы жашоодо эч нерсени ордуна келтире албай турган нерселер бар да. Ошол эле. Ошон үчүн экөөбүздө көңүл болушу да мүмкүн эмес, болбойт дагы деп ойлойм да. Бегим айым менен бүтүрүп жаратасыз. Бегим айым дагы бирдеке кетирди го дейм анда. Ошону ачык айтасызбы? Жок, Бегим ай эч нерсе кетирген жок. Бегим ай менен канча сүйлөшсөм дагы чын айтканда мындай өзү аракетчил, мындай отношенияга да ушундай кыз экен да. Мындай менде бир нерсе жок болуп атса өзү таба калып, же болбосо мындай бүт нерсени мындай түшүндүрүп айтып бергенге мындай аракет кылат экен да. Эми баягы характер бар да менде дагычы. Характер бар, бирок мен мындай жеке бир кыз менен сүйлөшө келгенде такыр мындай башкача сүйлөшөм да. Аны деле көңүлүн карап, аны деле мындай убактысын карап, бул ошого жардам берип атты да, наоборотчу. Болгону экөөбүздө мындай жакындык жок болуп атат да. Ошол эле болуп атат. Мен Мунарбекке айткым келет да. Мунарбек, сен биякта 3 эмеси бар деп айтып атпайсың Анаранчы. Анан сен дагы точно айтпайсың, анткени биякта талапкер күтүп отурат Анарачы. Ага дагы келе турган адамдар мындай башкача көз караш менен карап келбей калышы мүмкүн да. Сен точно айтпай атасың, кыздын эмесин сындырыпчы. Сен айта кет, мындай примерин айта кет, эгер ошончолук жесткий бир нерсе болсо. Жеңилирээк. Мен да толуктап кетсем болобу? Мунарбек, сен постоянно эле ушу Анараны жаманатка кондуруп жүрөсүң да. Бирок эшиктен сен Анарага көз карашың башкача. Эшиктен сен экөөң сүйүшкөн адамдай жүрөсүң.
анан бул жака келип алып эле сен анараны жаман кылып ылдый түшүрбө, анткени анарага дагы талапкер келет, мунун будущий кайната кайненеси бар дегендейчи. Сөзүңө туруп жакшынакай эле сүйлө. Анан кошумчалап коеюн. Анара дагы негизи карап отурсам, Мунарбекти жакшы көрөт окшойт. Аябай бул экөө чыкканда аябай кол чабыйды да, токтоткула дегендечи. Сен дагы айтышың керек ошону дагычы. Жок, ушул сөздү токтоткулачы деп айтайын дедим эле. Элиге дагы, эл журтка дагы айтайын деген бул сөздү токтоткула. Бизде ортобузда эч нерсе жок. Анан сиз мага отуруп алып эле анан атака кыла бербеңиз. Каяктагы сөздөрдү айтып эле. Сизде деле минус бар, менде деле минус бар да. Анан аранын 3 катасы тияк бар. Сизде деле ката бар да, мисалы үчүн. Ооба, негизи туура айтып атасың Нурлан. Кыздын шагын сындырып деген бул шак сынганда эмес. Негизи күнөө может менде да бардыр. Бирок ошо айтып атам, экөөсүнүн отношениясы эмнеден токтогон, ошол нерселерден токтогон да. Бирок аны мен эч кимге айта албайм, айтпайм дагы да. Койт ат берсеңер делечи. Анткени ал экөөбүздүн ортобузда болгон отношения, Динара сен анда жок элең. Каяктан элең ошондо? Мунарбек, сен мен шагымды сындырды деген жокмун. Кыздын просто сен аберин төккөндө болтасың да, 3 жестко эмесин кечире албайм деп. Бүт эле эркектер бирдей негизичи. Ошону бул эфирден көрүп алып, талапкерлер келбейт да, мисалы сен айтып атам бир нерсесин айта кетчи кача ошондо депчи. Жок, эфирден көрүп талапкерлер келбейт эмес, жакшы көргөн адам келе берет. Койт 2 баласы бар, 3 баласы бар болсо деле келип атпайбы? Ушундай эле да. Анан бул эми экөөбүздүн ортобуздагы отношения да. Буну мисалы үчүн мен не то что силерге, мен муну эч кимге айта албайм да. Бул менин жан дүйнөмдө, может Анаранын деле жан дүйнөсүндө мен жөнүндө эч кимге айта албай турган сырлары бар болуш керек. Сиздерди эмнеге алып отурабыз? Мен айта кетейинчи. Кой тургула. Мен сүйлөп атпаймынбы? Анда биз сиздерди эмнеге алып отурабыз? Жан дүйнөсүн жашырып алып турсун деп алып отурабызбы? Эчтекесин айтпай бизге келип эле жылмай эле кетип калсын деп отурабызбы? 7 миллион эл сиздерди жөн эле жан дүйнөсү ичинде эле калып кетсин деп отурабызбы? Жок, биякта деген мындай болуп атпайбы? Экөөбүздү мындай. мындай. Кое туруңуз, мен сүйлөп атам бияка. Бияк жооп берсин, анан сүйлөйбүз. Туура. Сурооңуз туура, Канат мырза. Мен жанатан бери Фатимага эмне деп айтып атабыз биз? Жан дүйнөбүздү мисалы 3 дедиңиз, мисалы тиякта айтып атат. Кийин Анарага сөз тийип калбасын. Балким ошол нерсени эле мындай айтып коюңуз. Айткандан кийин ошол сөздү аян ачыңыз, же болбосо айтпаңыз. Ошо жана эле айта кеттим, Канат мырза, кандай болгон учурда дагы эми баягы. Эч кимге айтпайм мен, бул эч ким билбеш керек. Эч кимге айтпай турган нерселер бар да, эми жашоодо бүт эле нерсени айтып бербейсиң да. Эч кимге биз айтпай турган нерсе, сиз мияка айттыңызбы демек, баштадыңызбы, ошонун аягына чыгышыңыз керек. Айтпай турган болсоңуз чыгарбаңыз оозуңуздан. Конкретиканы чыгарып бергиле болгону. Аны главный Анара өзү билет, мен билем. Жок дегенде мындай да, үстүртөн айтыш керек болуп атат да, анткени мен айта албайм деген сайын ошончолук жаман нерсе окшойт деген сезим өсүп кетип атат да. Жок, жаман деле эмес, эми бардык эркек мендей эмес. Может, мен үчүн жаман болушу мүмкүн. А калган эркектерге может боло бериши мүмкүн да. Ушундай. Мен оюм айта кетейинчи. Мунарбек, Бегимай атайын көлдөн келди. Бегимай көлдөн келдиңби сен? Бишкекте турасың, Бул атайын сени жактырып, биринчи сезондон бери көп жүрчүкен. Сен азыр айтып атпайсыңбы, эч кандай сезим болгон жок депчи? Сен муну азыр байкаган жоксуң да, 2 жолу жолуккандачы. Жакшынакай кыз экен байкасаң болмок негизичи. Жакшылап байкап. Эч нерсе байкабай эле кетирип атасың да азыр. Руслан мырза, рахмат. Бул өткөнкү эфирлерде дагы Айсулуу эже айтканда, айтып кеткенде мындай биз бул жерде мындай болуп элге ушундай эме ой калтырып атабыз да, бул кыздар значит жөнүнө отурган жок, бунун аркасы мындай дегенде ой калтырып атасың да, бардыгыначы бир эле Анарага эмес. Ошону конкреттүү түрдө эле бул момундай кыз экен, ошон үчүн мага жакпай калды ушул нерсеси деп эле айтып кой да, элге мындай откой май чачыратып тамызып коюп атасың да Мунарбек. Анан биз жаман көрүнүп калып атабыз бул жерде. Анан элдин баары эле Мунарбек деген ачык сүйлөйт, анан кийин бетке айтат деп эле биз баягы ким жаман, биз жаман болуп калып атабыз да. Ошону конкреттүү түрдө момундай экен, мага ушунусу жаккан жок, бул менин оюм деп эле айтып кой да. Менин оюм бар да. Мурдакы эмеде эфирде негизи Айсулуу эже деген талапкер мырзага кичине көз жашыңыз эметке турду да. Анан ортодо Мунарбек эметилип калыптыр да. Ушка себепкер болупчу. Айданага жооп берип коеюнчу. Эми негизи бир жерде баарыңарга мен жооп бере албайм, чынын айтайын. Айсулуу эже деле баягыда мен Айсулуу эжеге кичине туура эмес сүйлөп алып турмун. Айсулуу эже өзү деле айтты, баарыбыз үчүн жооп бербе депчи. Ошо чын эле бир жерде баарыңар үчүн жооп бере албайм, мен баарыңар менен сүйлөшүп көргөн эмесмин да, анткеничи. Анара экөөбүз сүйлөшүп көргөнбүз да. Анара деле азыр отурат, мисалы үчүн ал деле мени 5 колдой билет да.
экөөбүз 5 колдой билебиз бири бирибизди. Ошол эле. Калганыңар өзүңөр үчүн жооп бере берле? Жок. Мунарбек, мындай болот атпайбы? Сенчи ошол айтыла турган сөздөн да маскарараак ой калтырып койтасың да сенчи. Азырчы. Ал сен айтыла турган сөз мындай эле болушу мүмкүн. Бирок сен 3 нерсе бар эле деп. Эгерде сен ошол 3 нерсе бар болсо, сен ошону айткың келбесе, айтпашың керек эле да. Сен оозуңан чыга туруп айтыла турган сөздөн ошонун 3 туура эмес нерсесинен да маскарараак кылып койтасың, ой калтыртасың да. Ошо сен элге ачык айтып таанылгансыңбы, значит ачык айтышың керек бардыгын. Эми бул ал айтыла турган нерсе, айтылбай турган нерсе деп атасың да өзүңчө. Эми ойлонуп көр да, сен андан да оозуңан чыга турган сөздөн да маскарараак кылып койдуң. Туура Шайырбек, сенин оюңду да сыйлайм, сөзүңдү да сыйлайм. Маскаралык эмес бул, да айтайынчы. Силерге түшүндүрүп айтып атам го, бул теманы жабайлы. Бул теманы биз чечишкенбиз. Экинчи сезондо чечишип бүткөнбүз. Бунун аркасында мен канча деген сөздөрдү уккам. Бир эле силерден эмес, 7 миллион деген адамдан ар биринин өзүнүн оюн угуп чыккам да. Ошол бул тема закрыто, биз азыр өзүбүздүкүн чечели биякта. Ооба, ошол сиз жаптыңыз. Анда тарс бул кыздыкын айтыңызчы. Ар бир талапкериңизди мындай сиз эле таштап аткандай болуп атасыз да. Сиз каршы болуп, сиз таштап атасыз. Сизге аябай жаш кыздар келет чынында. Баада сиз Санжар мырзага талапкер келгенде сага эрте эмеспи, Али дедиңиз. Сизге деле жапжаш кыз келген жаныңызда отурган кызчы. Ошону азыр кана эркекче тарс айтыңызчы. Эмне себеп болуп атат ажырашууңар? Келип отурушойт Айсылат. Биякта деген негизи мен үйдөгүлөрүм деле көрөт негизичи, анан биякта эки жактын чечими болуп атат да. 50/50 дегендейчи. Үйдөгүлөр көрөт дегенде эмнени айткыңыз келди? Үйдөгүлөрдөн токтот дегенге окшош кеңештер болдубу? Жок, башында эле айткандай эле мен өзүм чечим алып өзүм менен келгем. Ошондой эле. Анда ушул жерден орун келди окшойт. Бул бай реалити долбоор болгон үчүн, ушул экөөнүн мамилесин талкуулап аткан үчүн, ошо катышуучулардын ким экенин айтпай эле коелу, бирок бизге бир сүрөт келип түштү биздин редакцияга. Ал Мунарбек мырза сизге талапкер келген учурда, экөөңөр достук жайында жүргөн учурда, түн бир окумда, түнкү саат 2-де бир ушул эс алуучу айтып берелиби? Эс алуучу жайлардын биринде бир укмуштуудай бир кыз менен сүрөткө түшүпсүз, чогуу жүрүпсүз, чогуу эс алып жүрдүңүздөр, эмне кылып жүргөнүңүздөр жөнүндө маалымат келген жок. Бирок биз талапкер келген учурга туш келген үчүн буну биз талкуулаганга мажбурбуз да. Бул кызды тааныганыма уже 1 жыл болду. Менин өзүм Instagram баракчамда деле бул менен түшкөн видеолорум бар. Таанышпыз, караокеге барганбыз, отурганбыз, анан эч нерсе жок. Bunday кыздардан менде көп. Ачык эле айтайын. Эми көп мындай тааныштар да, тааныштар жумуш боюнча, мисалы үчүн бул менен контент тартабыз, жумушта бул делечи. Ошондой эле, аны менен бир гостиницада же бир хатада эс алып аткан жерим жок да. Сырттан эч ким менен мамиле курбай эле. Сырттан эч ким менен курбай элем. Жоопкерчилик ошондой эле алып атат. Жоопкерчилик зыңк. Анара, сиз сүйлөп кетиңизчи. Талапкериңиз келгенден кийин ушул нерсе болуп атпайбы? Тем более мен ойлойм, ушу талапкериңиз менен токтотушуңуз ушул немеге байланыштуу депчи. Ушул кызга байланыштуу деппи? Сизде дагы кошумча маалымат барбы бул жөнүндө? Билсеңиз айтсаңыз болот. Жок, менин жөнүндө маалыматым жок. Историясында ошо публикация. Ал кызды тааныйсызбы? Экөөнүн мамилеси жөнүндө кабарыңыз барбы? Ал кыз интернет желесинде 200 миңге жакын катталуучу бар кыз. Эми мен контент тартып жүргөн мурда деле видеолор бар, бирок түнкү саат 2-де анан караокеде монтип жүргөн, анан тем более талапкери бар убак болчу да, анан балким ошого урушуп токтотуп атасыздарбы деген ой болот да. Жок, бул видеону сен деле көрдүң окшойт да? Мен сени сурагам. Бул мага жөнөткөн ошол видеонучу. Анан ал жөнүндө урушкан жокпуз. Эми Анараны билем, кызганчактык бир жагы бар. Кызганып турат эми всегда. Бирок сен анын мурун деп айтып кеттиң белем мага. Ошо да ошо. Ал мурун экөөбүз таанышып аткан мамиледе болуп. Ана, жалганы чыгып атат. Мунарбек мырза. Ооба, негизи экөөбүз таанышкандан кийин болгон окуя ал. Анан кандай десем, эми аны менен бир мындай серьезный бир эч нерсе жок да. Мындай ачык эле айтайынчы. Мындай суроо болуп серьезный болушу да мүмкүн эмес да аны мененчи бир нерсечи.
мүмкүн болбосо дагы силер ошол убакта вот жаңы Бегим Ай келгенде талапкер болуп биз убакыт болбоду көп жолугушканда биз бир эле жолу жолуктук деп айтып келгенсиңер да, анан эмнеге ушундай контент тартканга, ушундай бир түнкү саат 2-де жолугушууга убакыт бар, түнкү 2-ге чейин бир эс алуучу жайлардачы. Бегим Айга эмнеге убакыт болбоду да ошол убакта? Апаң урушпайбы деп эле урушуп бербейсизби? Кандай бейбаш боласың деп эле. Биринчиден Бегим Ай экөөбүз андай жерлерге бара албайбыз. Анткени Бегим Ай экөөбүз жаңы таанышып атабыз, жаңы сүйлөшүп атабыз дегендей. Ал кыз менен биз мурунтан таанышпыз. Ошол жерде дагы ошол бир видеону сүйлөшкөнү барганбыз. Ошол жумуш боюнча барганбыз да. Анан Бегим Ай менен эми азыр кандай десем, Бегим Ай менен бул үй бүлө максатында сүйлөшүп атам да, мен ал кыз менен жумуш максатында сүйлөшүп атам да. Ошол жумуш максатта ошол неме жака барабы? Негизи алар ошол жерде караокеде отурушкан экен. Анан мен ага ошо жумуш боюнча чалып сурасам ошол жердебиз деди. Анан мен бардым. Мен ал жерде деле именно анын аркасына туруп алып түшүп аткан жерим жок. Байкасаңар, мен телефондо сүйлөшүп аткам ал жердечи. Ошентип түшүп калгам да камерадан. Ошол эле. Менде бир суроо бар эле да. Бегим Ай айым бияка келгенде турмушка чыккан эмесмин деп айткансыз. Анан эфир эмеге чыкты, эфири телевизорго чыкты, ютубка чыкты. Андан кийин мен көлдө тааныштарым жазды да, ушундай Бегим Ай айым ушинтип калпайтып барып атат деп. Ушундай сөздөр чыкты. Бияктардан көп адамдарга жазыптыр. Ал тааныш менин эле бөлөм да. Кой андай деле болбойт го дейм, ушундай айтып атпайбы, андай болбойт го деп ишенген жокмун. Анан кайра жазгылады. Ой, чын эле бул менин таанышым. Кадам жайдан да. Ой, каяк эле? Көлдүн. Кажысай. Кажысайдан, ошо жактан болот. Туугандарыңар эле, мына бул менин тууганым болот, ушундай бир кызыбы же бир уулуңузбу? Мен дагы комментарийлерден көп окудум. Биз ошо Бегим Ай келгенде комментарийлерде болуптур да, бир эмес, бир нече эле комментарий окудум. Бегим Ай бул эмнеге кыз эмем жок, турмушка чыккан эмесмин деп атат, бир кызы бар го бунун, эмнеге мынтип айтты деген комментарийлерди мен окудум да. Анан мен деле ишенген жокмун да. Анан кайра жазылады. Көп адамдар жазды, аябай көп да. Өзүнөн укпай эле. Анан сизге баягы кийинки суроо узатып жакшы эле берип, анан кой тим эле коеюнчу, балким калыптыр деп эметкен болчумун. Анан бүгүн ушул суроонун жообун сиздерден алгым келди да. Анара сиз да айта алыңыз, биротоло айта алыңыздар. Мен деле Инстаграм жеке баракчама бардыгы жазышты да, Мунарбектин өзүнө окшогон кыз келиптир, ал деле турмушка кирип чыккан деген суроолор 20га жакын адамдар жазышыптыр да. Ал Бегим Ай алдап атат, Мунар өзүнө окшогон кызды алып келип, эми Мунар өзү кандай болсо, кыз да ошондой келет да деп жазыптыр да. Бир нерсе түшүнгөн жок, Мунар өзү алып келип, эмне мен алып келдим? Бекмамбетке неме адамдар ошентип жазып атышыптыр, жазды мага депчи. Өзүнө окшогон кыз келди деп жаздыбы же алып келди деп жаздыбы? Мурда Мунар деле турмушка турмуш көргөн, анан кыз дагы ошондой болчу деп адамдар өзүнүн оюн жазган экен да. Бекмамбетке бересиз микрофонду. Микрофон талашып атат. Ал жерде да айтып калды, Мунарбек негизи ал кызды өзү чакырып алыптыр деп да ушундай сөздөр болуптур да. Бияктын үй бүлөсү эле айтты негизичи, чынын айтып келгендечи. Анан ошол жөнүндө кененирээк жообуңуз айтты. Ошо туугандарыңар да үй бүлө жакын ошо адамдарыңар айтты да. Ошол жөнүндө мындай жооп алгым келип атат да. Көптөн бери айтайын дейм, просто тартып турду да бир нерсечи. Мен бияка келип атканда мындай бир ойлонгом да. Анан мамам эле айтып келгем ал нерсеничи. Чакырып алды, неме кылды деген ал. Чакырган эмес. Чакырган эмес. Мен жашоомдо ушундай эфирде биринчи жолу көргөм Мунарбек Мырзаны. Ага чейин турмуш куруу. Ага чейин суроо боюнча. Турмуш курган эмесмин мен. Бизде негизи көп келген да, биздин практикада 1,5 жылдан бери көп талапкерлер келген, катышуучулар келген. Биз турмуш курган эмесмин депчи, бирок Кыргызстан ушундай кичинекей даже жада калса далил сүрөттөр менен да келет да. Ошон үчүн Бегим Айым бул жерде жашырыштын эч кереги жок да. Балким сиз кетсеңиз кийинки чыгарышта биз чагылдырып беришибиз мүмкүн. Ошондуктан кандай болсо дагы ачыгын айтканга аракет кылыңыз. Мен негизи турмушка куруп. Мен айта кетейинчи анда. Сиз билесизби? Өзүңүз сиз айтып бериңиз. Келиңиз, биз сизден уккубуз келип атат. Ушул суроо келгенде негизи ыйлагыбыз келип атат Бегим Айдын чынын айтканда. Бул
жөнүндө мен билем. Бул теманы биз сүйлөшкөнбүз. Баягы эми эл алдына чыкпаган адамдар бар, чыгып да көргөн эмес да бул деле буга чейинчи. Анан бияктан ачык айта албаган жери бар да. Анан бирок мага өзү түшүндүрүп айтып берген. Ушундай болгон, ооба депчи. Ошол. Бегимайдын өзүнө. Бегимай эч нерсе эмес, эми бул турмуш жашоо, ар кимде ар кандай болот. Анан бул жерде эч кандай сиз бир нерсени эми жашырганыңыз кичине катуу болду, бирок эми азыр ачылып бере турган убакыт да. Мындай официально мен көбү тийип турмуш курган эмесмин да. Ушундай болуп калды. Менин негизи бир кызым бар. Канча ачып калды кыз? 5-те. 5-те. болгон деле эле айтып койсоңуз. Ал жакта деген сен турмуш курдуңбу эле деген эле сөз суроо болгон да. Негизи сиз ошондо мага суроо бергенсиз. Жок, эгер кызыңыз барбы, уулуңуз барбы дегенде деле айтып койсоңуз деле болмок экен. Мунарбек мырза мен өзүм жаман нерсе деле эмес го дейм. Жок, мен жаман нерсе деген жокмун. Мунарбек мырза мен өзүм сөйлөшүп эметейин деген болчумун да. Ал бала деле үмүт этет да сизденчи, чын эле ушундай боло турбайбы депчи. Анан кийинчерээк айтсаңыз кандай болуп калат бул жагы? Эми кандай болгон учурда да главный мен билет элем ал нерсени. Ошону билип деле экөөбүз сүйлөшүп аттык, көрүп аттык. Ал нерсени чукуштун деле кереги жок го дейм. Мен айта кетейинчи. Тоскоол болгон жок. Колдодуңуз. Ооба. Мунарбек өзүңө окшош экен да кызчы. Сиздики деле билинбей туруп ушул жерден ачылган, бул кызыкта бияка келип, бияктан ачылды. Мен айта кетейинчи. Бегимай негизи өзү адамкерчиликтүү жакшы кыз. Мен Бегимайды сыйлайм негизичи. Анан монтип жөн эле Бегимайды күнөөлөп кереги жок да, мен ойлойм да. Күнөөлөп азыр эмете бербечи. Руслан мырза эч ким күнөөлөгөн жок. Бул жерде болгону жашырылган нерселер айта албай койду да. Просто айта албай коюптур. Анан просто өзү адамкерчиликтүү кыз да болчу, ошон үчүн мен ойлойм. Сиз каяктан билесиз? Мага ошондой сезилет ошо. Күнөө жок, просто ошол моментте силер конкреттүү андай суроо берилген жок деп жооп барып атат. Ооба. Турмушка чыккансыңбы деген суроо бердиңер, мен ошого гана жооп бердим дейт. Конкреттүү мага мындай балаң барбы деген суроо болгон жок дейт. Ооба, чыккан эмес. Жок, Тилек сага ушул суроо аябай кызыктуу болду окшойт. Ооба, ушундай кызым бар деп айтты, кайра ошол суроо берип атасың да. Микрофонго. Главный мен айтып атпайм, мен бул жерде билем, главный деп атпайм аз. Какая разница силерге? Биздин редакция боюнча бизге ачыгын айтып коюш керек да. Эфирдин эрежеси. Болду, ачыгын айтып коюңуз болду. Сиз билсеңиз андан бетер жакшы. Сиз балким ошол эфирде айтасыз да дайыма, мен турмушка чыкпаган кыздар менен үйлөнгүм келет деп. Балким ошол үчүн сиз токтотконго аракет кылып атасыз азыр. Мен негизи ошо жашоодо жана Наргиз айтып кетмекчи, өзүң окшош деп атпайсыңбы? Жашоодо бир жаңылып калган жерим бар. Меники дагы куду ушундай эле болуп калган да. Бирок мен ал нерсеге өкүнбөйм. Азыр Кудайга шүгүр, балам чоңоюп атат. Ал нерседен мен кабар албай болгон жерим жок. Кабар алып атам, сүйлөшүп атам. Мен жашоодо эң болгон чоң катам ушул деп ойлойм. Анткени бул мындай ичте бир сезим экен да. Мындай кандай ситуация болбосун, по-любому мындай балаң бар деген бул ичте бир башкача чувство болот экен да. Сен канчалык экөөңдүн отношенияң келбей атса дагы, ортодо бала көп отношенияны тозуп турат экен да. Мисалы үчүн экөөбүз урушуп кеткенден кийин мен такыр сүйлөшкүм келбейчи да. Ошол кыз мененчи. Бирок азыр баягы балам күндөн күнгө чоңойгон сайын мындай ортодо мындай неме болуп атат да. Мен азыр мен баламды жакшы көрөм. Ал нерсени мен эч кимден жашырбайм да. Азыр мисалы үчүн ачык айта алам да. Бир жагынан жакшы эле иш болгон экен негизи. Бир жагынан караганда жакшы эле иш экен, бирок бир жагынан караганда мындай туура эмес болуп калган. Бул менин жашоодо чоң катачылыгым деп ойлойм да. Балаңызды акыркы жолу качан көрдүңүз? 1 жыл мурун көргөм. Кандай сезимдер болду ошондо өзүңүз? Канча ачып калды? Азыр 2,5 ачылып калды. Сезимдер мындай башкача болот экен чынында. Баягы көрбөй жүрүп мындай келип көргөндө жашоодо бүт нерсени мындай унутат экенсиң да. Жашоодо эмне проблемаң болуп атат, эмне ким менен кандай отношенияң болуп атат, анын апасы менен сенин отношенияң кандай, ал не важно экен да. Главное балаң мындай сени
күнүгө көрүп атпаса дагы сага деген мындай чувствосы болот экен да. Мындай чочуркайт го адамдан. Сага чочуркабай келет экен да мындайчы. Мындай өзү элечи мындай жан дүйнөсү менен мындай сезет экен да. Ошого мен баламды эч качан таштабайм. Кандай болгон учурда дагы кандай кызга жолуккан учурда дагы мен баламды эч качан таштабайм. Эч качан бир нерседен кем кылбайм. Ошол. Анан аябай Мунарбек мырза айтып кеттиңиз го, мен жаңылдым, мен аны мойнума алам. Анан сиз жаңылган адамдарды деле аябай жакшы түшүнөсүз да, туурабы? Ошондой эле ситуация Бегимайда да болуп атат да. Бегимайда да сиздикиндей эле тагдыр болгон, сиздикиндей эле жашоо болгон. Бирок Бегимайды түшүнгөнгө аракет кылган жоксузбу ошондо Бегимай менен мамилени улантканга? Бегимай ошо баягы экөөбүз сүйлөшүп баштаганда эле сизге да айтпаган бир сырым бар деди. Анан ошону айтып коеюн деди. Айтты, мен туура эле кабыл алдым, туура эле түшүндүм. Биздин отношения бул нерседен болбой атат да. Өзүбүздө эмнегедир бир жакындык жок болуп атат да. Мисалы үчүн 2 күн болсо 2 күн сүйлөшпөй калабыз да. Ушундай учурлар болуп атат да, мындай экөөбүздө жөн эле мындай жакындык болбой атат. Мисалы үчүн баягы мен ушул жака биринчи сезонго келгенде эле айткам, мага турмушка чыкпаган кыз керек депчи. Анткени мен жаңылганда турмушка чыккан кыз болгон да. Мен мисалы үчүн жашоодо кандай десем, мага өтө чоң сабак болгон да. Мындай турмушка чыккан кыз менен турмушка чыкпаган кыздын мышлениясы дагы, ой жүгүртүүсү дагы бул такыр бөлөкчө да. Качан аны турмушка чыкканда билет, ага чейин эч нерсе дей албайсың да. Ошон үчүн Айсыл эжене айтам ар дайым, акылдуусуз деп. Мен сизден эч качан мындай акылдуулукту талашпайм да. Анткени сиз менден дагы мындай көп нерселерди билесиз да. Мен жолдон эле мындай кетип атып чалынып кеткем, ушунча нерсе мен мындай жүрөгүмдө бар да. Ар дайым ким менен отношения курбай атсам дагы биринчи мага ошол нерсе келет да. Ошол нерсени түшүнөт бекен. Мисалы үчүн көп жерде тоскоол болгон да жерлер бар. Мисалы үчүн жакшы кыздар менен таанышып калсаң деле, сиздин ушундай немеңиз бар турбайбы деп YouTube каналда жүрөт да. Мисалы үчүн Мунарбек мырза деп иштесе эле ошол биринчи чыгат да. Аны көргөндөн кийин анан жок, мен отношения кура албайм, жолу ушундай. Бирок ал тоскоолдуктарга деле мен жакшы деп ойлойм. Анткени баягы адам менен сүйлөшпөй атып эле өзүнүн ошондой ичинде ой болсо ошондо эле кетип калганы жакшы. Баягы адам менен сүйлөшүп атып эле бири-бириңе бир жериң туура келбесе сүйлөшпөй койгонуң бул да нерсе туура экен деп ойлойм да. Мен мурун ойлочумун. Менде мурун мындай ой болчу да. Если мен бирөөнү сүйүп калсам, ал мурун турмушка чыкканбы, чыкпаганбы, мен аны ала берем деп айтат элем да. Ушул нерсе туура эмес экен да, мындай бойдок балдарга айтат элем негизи ушинтип айтпагыла депчи. Анткени жашоо, мисалы үчүн сен жашоодо эмнеден мындай качып, эмнени жаман көрсөң, жашоо ошол жерге апарып сени такайт экен да. Эмнени сен мындай кылбайм деп текебер болсоң, именно ошол нерсени сен кылат экенсиң да. Башка салып коет. Башыңа түшөт экен ошол нерсечи. Анан баягы акылдуу боло бересиң деп баарыңар айта бересиңер го. Акылдуу боло бересиң деп. Мен негизи акылдуу деле эмесмин, болгону жашоодо өзүм көргөн, билген нерселер гана да. Мисалы үчүн мен үйдө, мисалы үчүн баягы 5 бала болгонубуздан биз деле кыйрат жашаган эмеспиз да. Мен 5 баланы багыш деле оңой эмес, үй бүлөдө кыйын эле болгон ата энемечи. Ана ошон үчүн мен 9 классымда эле, мен 16 жаш, 15 жаш убагымда эле Москвада болгом да. Баягы бир жерге урулдуң, бир жала солуңдуң, эми чоңоюп келип аткан баласың, эмне жумуш кылышты билбейсиң, же билимиң жок, же орусча сүйлөй албайсың. Менде ушундай күндөр болгон да. Көчөдө калып кеткен да күндөр болду. Бүт ушул нерселерден сабак алат кезинде бирөө алдап кетет, бирөө мактап кетет. Ушундай азыр неге ушунча элдин баары мага жаман сөз айтса дагы, мен ал нерсеге көңүл бурбайм да. Мен уже ал нерселерди угуп, ал нерселерди бетиме да айтып, мен уже ал бышкам да ал нерселергечи. Мен ичимде өзүм бир сезим бар, селим бар. Ошол селге жетмейинче мен кете берем да. Ошондой эле мен акылдуу эмесмин негизи. Мунун баарын берип аткан эми бир Кудай таалам. Мен бай эмесмин же бир умный эмесмин. Мунун баарын берип аткан Кудай таалам да. Анан популярность дей берет да всегдачы. Туура мен ушул жерге келгенге чейин эч ким мени тааныган эмес. Анткени мен Москвада болгом. Эч ким мени тааныган эмес. Ушул биз жолдук долбоору ачылат дегенде
Мен чынында менде Кыргызстанга келип кичине бир проблемалар болуп, өзүм ооруп, операция болуп, эми мындай эч нерсем жок калганда, ошол мезгилдечи. Эч нерсем жок калып, үйдө отурсам, ушу Канат мырза менен Анжелика айымдын биз жолуктук долбооруна кастинг дегенди көрүп калгам да менчи. Менде ошондо эле бир чоң үмүт пайда болгон да. Анткени мен өзүм чыгармачылыкка жакын адаммын. Анын алдында эле мен өзүм жашоодон жаңылып келип аткан убагым как раз ушул нерсе мага керек болду да. Бул жерге кастингке биринчи баргам мен. Мен болгондо негизичи 4-июнь, даже числосуна чейин билем да, канчанчы күнү болгончу. Ошентип ушул жака келип калгам да. Бул жака келгенден кийин мен чынында башында келгенде мындан да жесткий болчумун да. Канат мырза билет болуш керек. Азыр мен силерге сүйлөп атканым бул мындай уже түшүнүп, көптү билип, уже сабак алып калгандагы убагым да. Мен буга чейин мындан да катуу сүйлөчүм да. Анткени мен билбечү элем, анткени элдин алдында кантип сүйлөйт, элдин алдына кантип чыгат, ал нерселерди билбечү элем да. Жашоо ушинтип эле тарбиялап келип атат да. Негизи жашоодо мындай жакшыны дагы, жаманды да жакшы кылган аял деп коет го. Эми пешенеге бир жакшы кыз жолукса, баары жакшы болуп кетет го деген ойдо болдум да менчи. Ошого бул жака шак таштаганым ошондон болду. Ошол кыскасы. Эң сонун жүрөктөн чыккан сөз болду окшойт. Эми бизде Мунарбек мырза негизи бүгүн 3-чү сезонда ачылды окшойт, кол чаап коелу. Эми кандай болсо дагы жакшы, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп алдыга көздөй. Гүлназ айым, биз анда жыйынтыктасак деле болот экен. Ошондо сиздердин акыркы жооңуздар. Бегим айым. Экөөңүздөрдүн тааныштыгыңыздар мындан ары карай уланабы? Тааныштык токтойт. Кандай чечим чыгарганда да мен Бегим айды колдойм. Чынында жакшы кыз. Эми бул кызы бар, башкасы бар деген бунун баары кандай десем, ал нерсе болгон, уже аны артка кайтара албайсың. Сен мындан алдыга дагы шак таштап жашашың керек. Ошон үчүн мен сенден эч кандай бир жамандык, бир ката же бир жаман бир көңүлгө ала турган сенден эч нерсе көргөн жокмун да. Чынында эле мындай адамды колдоп турган, адамга мындай жан берип турган кыз экен да. Болгон экөөбүздүн көңүлүбүз туура келбей калды да, ошол эле. Бегимай айымга айткым келип атат да. Бегимай айым, сиз бизде жаман ойдо болуп калбаңыз. Сиз мыкты айым экенсиз, күчтүү айым экенсиз. Эмнеге дегенде бул дүйнөгө ушундай бир периштени алып келиш бул өтө эле оор да. Анан сиз аябай мыкты айым экенсиз. Сизге рахмат айткым келип атат. Биз жөнүндө жаман ойдо калбаңыз. Себеби биз угуп атабыз да, анан бул ушакпы деп мындай элдер чындап эле туура эмес айтып атабы деген эле эмеде мааниде билгибиз келди да. Сизди бул жерде мындай биз жаман көрүү деген болгон жок. Просто эле ошону билип алалы, ушак эмеспи деп эле айтканбыз. Сиз жөнүндө жаман оюбуз жок. Сиз мен сизге баа бердим, мыкты айым экенсиз. Бул жерден мен дагы кечирим сурай кетейин. Бул нерсе негизи баягы күндөн бери эле ичара мындай талкууланып жүргөндө чынбы ушул калппы депчи. Ушул жерден ортого салган үчүн мен да кечирим сурайм. Албетте кыз деген, бала деген периште да. Ошо кызыңызды жакшы бир чоңойтуп, жакшы апа болуңуз. Кетирлер. Гүлназ айым, болду окшойт. Эми кечирим сурай турган нерсе эмес. Болгону биз ачыктадык, болду. Ооба, эч кандай. Ооба, бул баары реалдуу болгон үчүн Бегимай айым бардык маалыматтарды укканга, бардык жагдайларга ооба жок деген жоопторго, же болбосо окуя кандай өнүгүшүнө даяр болуп келгенсиз да. Андыктан капачылык жок деп ойлойбуз. Жок. Баары жакшы, маанайыңыз жакшы. Ооба. Биз жолуктук миллиондордун арасынан. Чындыгында бүгүн өзгөчө эмоциялар, ачылбаган сырлар жана бири-бирине төп келбей калган сезимдер болду. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоору бул башында айтып өтүп кеткендей эле 100% реалити шоу. Ооба, жалпыңыздардын көз алдыңыздарда бүгүн биздин Мунарбекке келген талапкер Бегимай айым экөө андан ары карай тааныштыгын уланта албай тургандыгы жөнүндө кабар берди.
Андыктан биз баардык жашоодогу жакшылыктарды каалоо менен биргеликте сиз дагы өзүңүздүн аялдык бакытыңызды табасыз деген үмүттө сизге атайын апамдын чайын куттуу үйдөн кур чукпай алып коюңуз деп ыйгаралы. Ал эми Мунарбек болсо өзүнүн талапкерин күтөт. Чындыгында Бегимай айым да өзүнүн бактысы менен күрөш үчүн ушул жака кадам таштап келип отурасыз. Бегимай, сизди да бардык 7 миллион биздин кыргыз элибиз, ар кайсы мамлекеттен, Кыргызстандан көрүп атышат. Сиз да бактыңызды табыңыз. Сизди да сырттан көрүп жакшы көргөн талапкерлер абдан көп, биздин редакцияда кайрылгандар абдан көп. Ошондуктан биз жолуктук долбоору ар дайым сиз жөнүндө унутпайт. Сиз ар дайым биз мененсиз. Балким 4-сезонго катышуучу болуп келип, өзүңүздүн да бактыңызды тапсаңыз болот. Ар дайым сиз үчүн биздин эшигибиз ачык. Ооба. Анда Гүлназ айым биз алдыга жылып койсок, байкадыңызбы? Биздин кээ бир эфирлерде чай үстүндө жүргөн, мамиледе жүргөн адамдар эки жакка ажырайт. Кийинки эфирлерде такыр эле биз күтпөгөн нерселер болуп, катышуучулар менен катышуучулар бири-бирине сезимин билдирип, кыз жигит мамилесине айланып, ошондой жакшы маанайда үйлөнүү тойго чейин жетип атат. Демек жашоо ушундай экен да, бирде ылдый, бирде өйдө. Ооба, ага эч кандай капаланыштын кереги жок. Тескеринче баардыгыбыз жакшы ниетте, мындан ары карай дагы балким бунусунда болбосо кийинки чыгарылышта жакшы жаңылыктар, жакшы кабарлар бизди күтүп турат чыгар деген жакшы үмүт менен Биз жолуктук долбоору бүгүн сиздер менен коштошпойт. Эртең жума күнү 20:30-да НТС телеканалы менен биргеликте көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз. Maqul bolchu, jarım bolchu.